маселени кийинке которуп, ошондой кылып давайте президентке жөнөтүп коелу. Ошо менен бүгүн бүтүрөлү. Жогорку кеңештин депутаттарынын Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаевка акарат келтирип, кызматтан кетсин дегени коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Балбак Түлөбаевдин парламенттеги тармактык комитеттин жыйынына келбей коюшу эл өкүлдөрүнүн ачуулануусуна себеп болгон. Мэр ушундай бизди игнорирует эткенин баарын эл билиш керек. Президент угуш керек. Бир эмес, экинчи жол чакырдык. Экинчи жолдагы комитетти игнор кылып, мэр баш болуп келбей атышат. Biz bir yerге кайта эле чакырып чогулта беребизби? Biz bir yerden азыр келбесе дагы чечимин чыгарып туруп тапшырмай беришибиз керек. Өкмөткө, прокуратурага. Балбак Түлөбаевдин минтип депутаттардын төп астысына калуусуна мэриянын шалаакылыгы себеп болгон. Буга чейин Бишкек архитектурасынын мамлекеттик курулуш агенттигине өткөрүп берүү тууралуу өкмөттүн токтому чыккан. Бирок ал токтомду мэрия аткарбай кечеңдетип жатканы айтылат. Андан тышкары мамлекеттик курулуш агенттигиндеги коррупциялык схемалардын айынан борбор калаада башаламандык жаралып жатканы айтылып келет. Алсак, жашылдандырууга арналган жерлерге кандайдыр бир табышмактуу жолдор менен көп кабаттуу турак жай салууга уруксаат берилип кеткен. Имараттар бири-бирине өтө жыш жайгашып, күндү тосуп калганын айтып, айрым көп кабаттуу турак үйлөрдүн тургундары арызданып келишет. Тармактагы коррупциянын айынан буга чейинки бир нече кала жетекчилери камакта жатат. Мына Бишкектин 4 мэри отуруп чыкты түрмөгө. Бардыгы курулуш тармагындагы көйгөйлөрдөн улам. Бул аздык болот о. Эмне үчүн Бишкек шаар мэри бүгүн келген жок, билесизби? Анткени анын капиталдык курулуш башкармасы курулуш тармагындагы коррупция боюнча кылмыш иши козголуп абакта жатат. Вице-мэр абакта жатат. Башкы главный архитектор бүгүн каякта? Кылмыш козголуп жакында үйгө мана чыгып турабы? Мындай көйгөйлөр менен Балбак Түлөбаев деле тааныш. Ал буга чейин жергиликтүү депутаттарга Бишкек шаарынын 2019-жылы кабыл алынган деталдык планын кайра карап чыгуу тапшырмасын берген. Ал депутаттардын дооматтарына журналисттерге маалымат жыйын өтүп жаткан учурда жооп кайтарды. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары Кубанычбек Жумалиев, Момбековторго кайрылат элем. Ушу бир жолу мыйзамды ачып окуп койгулачы, пожалуйста. Бир жолу мыйзамды ачып окуп койгула. Мен эки мыйзам негизинде иштейм. Жергиликтүү местное самоуправление закон и статус Ош Бишкек. Менин өзүмдүн парламентим бар. Эми ойлосоңуздар, илейген парламентке менин 3 начальник дерек 3 чарбамдын директорун вице-мэрди чакырып атат. Биздин аякта эмне тиешебиз бар. Бирок депутаттар акарат келтиргенин уккан коомчулуктун айрым бөлүгү Балбак Түлөбаевге жан тартып, депутаттардын өздөрүн кетсин деп жатышат. Ал эми мамлекеттик курулуш агенттиги болсо, сот процесси жүрүп жатканын шылтоо кылып, айтылып жаткан айыптоолор боюнча комментарий берүүдөн карманууда. Анан ошол азыр соттун немелери жүрүп атат, процесстери. Анан судебный процесстер болуп атканда биз азыр ошол комментарийден эметип атабыз да, ачып атабыз да, анткени это тоже влияние на судебный процесс дейт. Оказывается, ошондой эмеси бар экен, юристтердин немелеричи. Борбор калаанын деталдык планы мыйзам бузуулар менен өзгөрүп кетип жатканы, бир гана курулуш тартиби бузулбастан шаардын экологиясына да терс таасирин тийгизген. Көп кабаттуу үйлөрдүн жыш жайгашканынан улам тоодон келген таза аба токтоп калып, шаардын асманын каптаган кара түтүндү сүрүп чыгара албай калган. Анын кесепетинен бишкектиктер түтүнгө ууланып жашап келет. Мындай былык иштерге жоопкерчиликтүү мекемелер болсо, эч нерсе болбогонсуп, коррупциялык аракеттерин улантып келишет. Бул фактыларга да тиешелүү органдар көңүл буруусу керек дешет экологдор. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.